Бүгүн шайлоого аттанчу партиялардын съезди өтчү акыркы күн. Бир нече партиялар курултайларын өткөрүшүүдө. Биримдик Мекеним Кыргызстан, Замандаш Республика, Бүтүн Кыргызстан, Мекен ынтымагы жана башкалар курултайларын өткөрүп жатышат. Айрымдарынын саппашында кимдер турары ачыкталып калды. Бирок тизме азырынча чыга элек. Коомчулукта кеп болуп жаткан айрым саясатчылар Асылбек Жээнбеков Биримдик партиясынын тизмесинде 29-чу болуп, ал эми бул партиянын саппашында Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкулов, экинчи болуп Улукбек Ормонов бараткандыгы айтылууда. Ушул партиядан шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Абиров дагы баратат. Мирлан Бакиров жетектеген Мекеним Кыргызстандан ырчылардан Урмат Усянов, Бекборбиев, Ибрагим Жунусов баратса, саясатчылардан Келдибеков, Матраимов, Шайназаров, Иманалиев, Тилаев, Райымкулов жана башкалар бар. Замандашта болсо Турганбаев, Ормонов, Имамидин Ташев жана башкалар. Бүтүн Кыргызстанга жаңы Темир Сариев, Курсан Асанов, Тынчтык Конушбаев кошулушту. Бүгүнкү курултай өткөргөн партиялардын тизмелери бүгүн эртең ачыкталат. Күздө өтчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен 9-у жарыштан чыкты. БШКнын маалыматына ылайык, Агрардык партия, Демократ, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Эмгек, Бийлик элге, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Бирик, Таза коом жана Жаратман эл партиялары шайлоого катышпай турган болду. Алардын айрымдары башка партияга кошулган. Кээ бирлери шайлоо фонду үчүн эсеп ачкан эмес. Шайлоо 4-октябрга белгиленген. Партиялар 20 августка чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялоого тийиш. 24 август кечке чейин талапкерлердин тизмесине байланыштуу тийиштүү документтер БШКга тапшырылып, 4-сентябрга чейин тактоо иштери аякташы керек. Пандемия шартына байланыштуу БШК партияларга курултайды ачык асман алдында өткөрүүнү сунуш кылган. Быйыл мектеп окуучулары аралыктан окушат. Биринчи класстарды гана күн сайын мектепке барып окутуу чечими кабыл алынды. Мектептер үчүн талаптар жана биринчи класстын окуучуларынын ата-энелерине сунуштамалар иштелип чыкты. Белгилей кетсек, быйыл мектеп окуучуларын аралыктан окутуп, биринчи класстарды гана күн сайын мектепке барып окутуу чечими кабыл алынган. Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти менен Билим берүү жана Илим министрлиги биргеликте мектептер үчүн алгоритм иштеп чыккан. Талаптар жана сунуштамалар боюнча класстарда окуучулардын саны азайтылышы керек. Эгерде класста 25-30 окуучу болсо, аларды 2 топко бөлүп, шахматтык тартипте отургузуу зарыл. Мектеп директорлору санитардык талаптардын аткарылышына жана дезинфекциялоо иштерине жооптуу. Балдар бет кап тагынып, атайын кол аарчыларды жана антисептиктерди пайдаланышы керек. Аларды ата-энелери камсыздоого тийиш. Мектептер дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздалышы шарт. Ата-энелерге балдарын өздөрү алып келип, алып кетүүсү сунушталат. Санитардык ченемдерди жана тийиштүү шарттарды сактоо үчүн мектептер суу менен камсыздалып, канализация жана жылытуу сезонуна даярдык көрүлүшү керек.